Мактана турган жаңылык болбогон соң убагында эч кимге айткан жокмун. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эл артисти Бек Борбиев пост жазып, жаз айларында чет өлкөдө жана Кыргызстанда 2 ирет операцияны башынан өткөргөнүн билдирди. Ырчы үчүн 2024-жыл кайра жаралуунун жылы болгонун, жараткандын буйругу менен аман калгандыгын айткан. Жараткан дагы ырларды жазып элиңе кызмат кыл деп өмүр берди деп билем. Андыктан ден соолукту карап, жүрөктөрдү этияттагыла деген Борбиев. Ырлары элге өтүмдүү болуп келе жатат. Андан дагы саны боюнча дагы Бектин алдына азыр эч ким чыга элек. Илгери Шералиев айтып калчу. Бизде бир режиссерубуз айтты эле. Ай Шеке, агышын бир буту аксак эмес беле? Балдак менен жүрчанын. Шеке сен 600 деп чыгып атат. Сенин бутуң соо болгондо мынча жасмак эмессиң, ойноп басып кетип калмаксың деп айтып эле да. Ансыгандай бутуң ден соолугуң аман эсен эле соо эле болсун. Сен ойносоң да эми ойноп аткандырсың билбейм ага. Бирок оңдорду да чыгарганга успейт этип атасың да сен, ушунчалык баарына жетишип атасың да. Мен болсо жүрөм ушу жеген менен жетиштикке жетише албайм. Анан Кудайым сага өмүрүңдү узун кылсын, ден соолугуңду чың кылсын. Эч нерседен кем болбо. Эч качан обондоруң бөксөлбөсүн. Кайра күчөсүн. Кыргыз эли Бекти сыйлап алалы. Бектин ырларын угуп алып калалы. Бек аны эч жакка алып кетпейт. Бек бизге таштап кетет элге. Бизге деп мен да кошо камчыдай болуп аткам. Ömürüm uzun olsun, köp yaşa Bekbay. Aman bol. Ben seni жақсы көрөм. Süper Bobol. Respublika Ardisi Kumendör Amalov ağamız.